4 жылдан beri ne çiçeği? 4 жыл болды ece. 4 жылдан beri алдап берді, bir ayda aldadı. Неге? Неге өтесің? Өші орган считайте. Ne çiçeği ece? Сен жол Biz seçken ben aldаған екем, ұқпайтасыңар ма? Ұшынысты қылатасыңар ма? Жүре өргілі. Сен үйден шықпадың ба? Ресталар сатқанын білесің бе? Мында чогулган жарандар биринчи турак-жай кооперативинен үй алууга кезекке туруп, ири суммада каражат төлөшкөн. Кооператив тузагына илинип ыксыз зыян тарткан жарандар эми акчасын толук кайтарып алууну гана көздөп жатышат. Бирок кооператив кызмат үчүн төгүлгөн сумманын 6% алып калуу менен кайтарарын айтып жолго салган. Кооперативден жапа чеккен жарандар бир эле Ош облусунун тургундары эмес, Баткен, Жалал Абад шаарынан келген жарандар дагы бар. Биринчи турак-жай коммерциялык эмес кооперативи 2017-жылы 9-октябрда Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Бул кооперативди Бердияр Исматиллаев аттуу жаран жетектейт. Ал эми Ош облусундагы жетекчиси Саида Турдугулова. Ал эми биринчи турак-жай коммерциялык эмес кооперативине байланыштуу Ош шаардык милициясына 28 жаран арыз менен кайрылган. Ал арыздардын негизинде аталган кооперативдин Ош облусундагы жетекчиси Саида Турдугулова суракка чакырылды. Турдугулова кардарлардын суроосуна жооп берүүдөн баш тартып качууга жетишти. Анда пикир келишпестиктер да орун алды. Учурда биринчи турак-жай кооперативине жазылган арыздар алдамчылык беренеси менен катталып, иликтөө иши башталган. Biz bunu первожилищный корпоративден эме болуп атабыз. Корпоратив Biz bunu первожилищный корпоративден арыздануу болуп атабыз. Биздин жүргөнүбүзгө 3 жыл, 4 жыл, астыбызга 4 жыл болду. 2018-2019-дан бери жүрөбүз. Азыр мындай бир кандай бир кичине түшүнбөстүктөр болуп кетат. Биздин өз ич арабызда дагы кичинечи. Бирок бизге азыр тергөө болуп атат. Кудай буйруса болуп атат. Бирок тергөө эменен февралдын 17-си күнү жазганбыз. Ошондон бери жүрүп, Бердиярга 23 күнү Бишкекке повестке барган, бирок келген жок. Рахмат, бирок таланттын бар, биздин тергөөчүбүздүн бары алып келип бергениге рахмат. Бирок азыр дагы деле бирок Бердияр жок. Азыр бизде мисалы үчүнчү. Биз биринчи бунун башчысы негизи биринчи ачканда Сатыкеев Жанарбек турган. Балам 8 айда үй аласың деп айтканда магачы өзү айткан, бирок договордо андай деп жазылган эмес. Биз ошого ишенип келип алганбыз да. Же үйдөн жок, же акчадан жок, ушинтип жүрөбүз мына бардыгыбыз. 28 адам заявление түшүп базы мына ГОУдуга. Ошо бардыгыбыз жазганбыз. Эми азыр прокуратурага жазалы деп атабыз. Прокуратурадан сотко баралы деп атабыз. Ушу Садыр Жапаровго дагы баралы деп атабыз. Ташиевке дагы бүт баарына, УКМКга, ошо баарына барабыз деген ойдобуз. Договордо кандай деп, ушу договор менен кенен таанышып чыктыңыз беле? Договор менен биз танышып чыктык, эми 6%-ын алып калабыз деп атышат да. Биз ошонун 6%-ын албайсың деп ошого 6%-ке таянып атабыз азыр. Берген дагы алып калыш керек. Үй алып берген дагы ошо берген акчабызды бардыгын так алышка аракет кылалы деп атабыз да. Мен биринчи бул кооператив боюнча тез кабардан алганмын, маалымат ошонун укканмын. Анан ошонун угуп алып, мен ошол 2020-жылы ошол офисине өз путум менен басып барып, анан барганда мени Саида деген кабыл алган. Анан Саида менен мен маектешип, экөөбүз беседа кылганда, ушу кооператив боюнча мага толук маалымат берген. Анан мен турмуш шартыма байланыштуу бул мен үчүн жеңил экен деп чындыгында мен өз каалоом менен эле киргенмин. Мен биринчи киргенде 90 миң акча төктүм. Себеп мен 1,5 миллионго договор кылдым. Анан 90 миң акча төгүп мен накопительныйга турдум. Себеп дагы акча топтош керек болчу. Эгер мен 1,5 миллион акча кылыш үчүн мен 375 миң баштапкы сумманы төгүшүм керек экен. Анан ого мен акчам жок, мен 90 миң төккөнмүн. 90 миңден кийин мен ошо январда 90 миң төгүп, ошо боюнча январдан баштап октябрга чейин айына 15.625 сомдон төгүп турганмын. Сиз ошону айына сүйлөшүп алган экенсиз? Айына мен 2 жылга договор кылганмын да, накопительный 2 жыл акча топтойм деп.
Ана мен ошо октябрга чейин эле төктүм. Анан чындыгында балдарым иши болбой калып, ошол акчабыз топтолбогон үчүн биз ушул малга чейин созугуп, мына үй ала албай жүргөн адамдардын биримин мен. Анан мен Канча сумма бердиңиз? Ошондо мен октябрдын 13-үндө эң акыркы сумма 13 миң төктүм. Анан кийин мен кайра мен акча төгө албай калдым. Накопительныйга дагы ай сайын 15.625 сом таба албай калдым. Ошо боюнча токтоп калды. Жок, сумманы айтсаңыз. Азыркы күнү ошол акчам баары чогулуп, мен акчам 228 миң болду. Төккөнүм ошо баары биригип. Азыр мен талап кылганым ошо 228 миң акчамы колума кайрып алуу экен. Анан 21 толук өттү. Мына азыр 22-жыл уже март бүтүп атат. Мен ушул күнгө чейин мен акчамы ошол өзүмдөн төккөн акчамды кайтарып ала албай атам. Ана кел, мына акча болот, мына болот, тиги болот деп кыскасы мен ушуга чейин мен алдап жүрөт. Мына 20-жыл октябрдан бери мен алданып келатам да. Бул азыр качып кеткен ким эже ошол? Ошол Саида деген ушул Оштогу кооперативдин башчысы ушул Ош область боюнча. Саида Турдугулова болуш керек. Мен атын эле билем, фамилиясын Турдугулова деп угуп атам, ошондой. Биз башында тез кабар көргөнбүз да, анан мен аялым жазылган башындачы 2019 февралда жазылганбыз. Ошодон 8 айда аласыңар деген, ошодон бери күтүп жүрүп, мына 1 жыл болуп калды. 15-майда мага Оштогу филиалдын жетекчиси Саида Турдугулова чалды. Ушундай бирөөнүн уступкасы бар. 1 айда аласың, мына очуртуң жеткен, протоколго кирген, 1 айда аласың деген. Мен ошого ишенип 923 миң төгүп бергем, ошойдон жок, же үйдөн жок, же акчадан жок, одон бери 1 жыл өттү. Булардан неме чыкпайт ба? Же үй алып беребиз дебейт, же акчаңды беребиз дебейт. Ошого биз эми үйлөр дагы экесе болуп кетти адам беричи. Ошого биз эми ал акчага үйдө эле келбейт да, азырчы 1 комната үй ала албайсыңчы. Биз өзү 2,5 миллион болуп турмай, 2,5 миллион экен 2 комната алабыз деген ой болгон да. Азыр 2 комната ала албайсың да ал акчагачы. Ошого эми биздин акчабызды эле кайтарып бер. Өзүбүзчө эми тиричилигибиз кылалы деп атабыз да. Ошондо ошол Саида Турдугулованын үстүнө арыз жаздыңыздар, э? Ошо полный үстүнөн жазганбыз, Саиданын, Бердиярдын. Бирок Бердияр деген ким болуп калат? Бердияр ушул компаниянын жетекчиси. Жазган эмес, эми жазыпбыз да, эми үзүлбөгөн үмүт да, күтүп жүрүп, эми үмүт үзүлдү да эми. Ошон үчүн кайрылып атабыз да. Бияка арыз жазганбыз, эми берден эми тергөө неме кылабыз деп. Бирок Бердиярды кетирип жүгөрүптүр да, Бердиярды биз нерге кармаптыр, 22-синде майлы 2 күн майрам болуп калды. Кармалган беле ал бул жакта? Ушул жерге келгенде 20-сында келген. Анан 19-ында келген. 20-сы воскресенье болуп калды, 21-и майрам болуп калды. 22-си күнү саат 10-го келгиле ушул жерден беттештирүү кылабыз деген алар жок буякта. Кетип калыптыр, э? Кетип калыптыр Бишкекке. Эми укук коргоо органдары да карабай атышабы буну? Эми карап атабы билбейбиз, эми жок да, эми 22-син кегиле беттештиребиз деген эми азыр жок буяктачы. Ал эми жабырлануучулардын жактоочусу Жылдыз Кадырова аталган кооператив кардарларына ачык айкындуу маалымат берүүдөн баш тартып жатканын айтат. Кооперативдин фондунда турган элдин акчасын кардарларга ачыктоо керектигин белгиледи. Азыр тергөөгө чейинки текшерүү иши жүрүп жатат. Бирок менин өзүмдүн негизги позициям ушундай абалга деген мындай келтиргенге чейин эле элдер 4 жылдан бери квартира ала албай атса, же акчасын ала албай атса, мындай элдер айтып атат да, менин көйгөйүм бар, чечип бер деп кайрылып атат төрагага. Демек төрага эмне кылыш керек эле? Кезексиз жыйналыш чакырыш керек болчу. Кооперативдин мүчөлөрүн баардыгын тең чакырып, толук маалыматты берип, анан көйгөй чечилиш керек болчу да. Бирок 29 январь күнү кезексиз чогулуш чакыр деп 21 мүчө арыз менен кайрылып атат. Буга жок, силер 21 киши эмессиңер, силер чакыра албайсыңар деп башкаруу органы чакырбай атат. Кезексиз собрание чакырылды 26 мартта. Кезексиз собранияга бардык тең барыш керек. Ошо жерден уставка өзгөртүү киргизиш керек. Уставта өзгөртүү киргизгенден кийин анан жана уставта деген кооперативдин эмеси төрагасы өзү каалагандай акчаны жумшайт деген бөлүгүн алып салыш керек дагы. Бул элдин акчасы болгондон кийин бир киши өзү каалагандай акчаны алууга, жумшаганга мүмкүн эмес бул нерсечи. Бул такыр туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан уставтагы жана жалпы жыйналыштын гана жыйынтыгынын
протоколдун негизинде гана ошондо ким алыш керек болсо акчаны ким алат аны элдер чечиш керек. Ар бир пайшик чечиш керек ал нерсени. Мына ошону чечиш керек. Аны 6% биз ошон үчүн 6% кайта кайтарып алыш үчүн негизи эле мүлктүк үлүш жана кооперативдин фондунда канча акча бар экени жөнүндө маалыматыбыз жок болуп атат. Эгерде 6% кайтарып ала турган болсо акчанын баары тең жетеби баарына тең. Бул жөнүндө маалыматыбыз жок да. Биз маалымат бер деп эле кайра какшап атабыз, бирок такыр эле маалымат ала албай атабыз да. Ошол нерсеге аябай таң калып атам. Мисалы мен деген адвокаттык запросума ошо запросторду берсем, мага деген жок сиз адвокат болосуз деп ошон үчүн сизге биз маалымат бере албайбыз деп дагы баш тартып атат. Маалымат бериш биринчи турак жай кооперативни башкаруу органы үчүн абдан бул аябай оор болуп атат да. Ошого аябай таң калып атам. Мындай финансылык чарбалык отчет бериш керек да. Финансылык чарбалык отчет берсе билинет. Мисалы 6% деген бул деген нужда деген сөз. Мисалы кооперативге эгерде кире турган болсо, анда 6% алып атышат. Демек бул кирүү акысы болуп атат. Ал кирүү акысы аябай көп акча да. Мисалы миллиондон эле 6% 60 миң, 2 миллиондон 120 миң болуп атат. Кээ бирөөлөр 240 миң төлөп атат. Бул аябай көп акча. Эми ошончо канча адам, мисалы 200 адамдан эле ошончо акча келгенин элестетиңиз. Эми ошо акчага деген бул нужда кооперативдин жанакы чарбалык иштерине кетиш керек. Чарбалык иштерине кеткен учурда кооператив ага демек башкаруу органына отчет бериш керек, текшерүү. Ал кайсы жакка коротулду? Коротулган акча жана кооперативдин жалпы чогулушуну менен бекитилдиби? Расход отчет бергенде финансылык жыл бүткөндөн кийин жана финансылык отчет берет, ошондо ал бекитилдиби? Аны кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу бекиттиби? Бул да белгисиз да азырчы. Ошого отчет берип атпайбызбы? Ооба, максатыбыз толук кайтаруу, элдин максаты толук кайтаруу. Анан буга толук кайтарууга буга кандай жол жобосу барбы деген суроо болот да. Ошон үчүн кезексиз жыйналыш чакырып атабыз 26 мартта. Кезексиз жыйналышта кооперативдин мүчөлөрү бардыгы тең чогулушат дагы мына ушул маселени анан жалпы чогулушта бул маселе чечилет. Бул мыйзамдуу жол болуп эсептелет. Менин негизи адвокаттык позициям да ушу. Негизи бул акчаны кооперативдин ар бир мүчөсү жалпы чогулушунда өздөрү гана чечиш керек. Бул өздөрү чече турган маселе. Өткөнкүдөй бул биринчи турак жай кооператив деген кооперативдин тарабынан жабырлануучулар болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 28 арыз түшкөн. Алар алдамчылык беренеси менен катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Булардын берген арыздарына ылайык алды ушу 1,5 миллионго чейин акча которуп, ушу үйдөн алууга үмүтү бар болчу, бирок тилекке каршы үй берүү созукталгандыгына байланыштуу булар ушундай арыз менен кайрылышты. Шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Оштогу өкүлчүлүгү Саид аттуу аял алынып келип бүгүнкү күндө сурак берип атат. Андан сырткары бүгүн ушул Бишкектеки башкы офисиндеки дагы 2 кызматкер келип бизге сурак беришет. Тиешелүү иш-чараларды жүргүзөбүз, тергөө иштери аягына чыккандан кийин соттук кароого жөнөтөбүз. Акыркы чекитти бул маселеде ушу сот органдары коюшат. Кандай берене менен тергөө жүрөт? Алдамчылык беренеси менен Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 209-беренесинин негизинде ушундай тергөө иштери жүрүп жатат. Кооператив жетекчиси Бедияр деген жараны бул жакка алынып келген экен да, анан алар бүгүнкү күндө качырып жибере турган биздин эч кандай кызыкчылыгыбыз жок. Булар негизи тиешелүү далилдер болуп, тиешелүү маалыматтарды топтогондон кийин тергөө кызматы тиешелүү кадамдарга барышат. Юридикалык баа берилет, тергөө иштери жүргүзүлөт. Эч кимди тергөө кызматы качырып жиберген жок. Тергөө кызматы өзүнүн мыйзам ченемдүү иштерин аткарып жатышат. Колдон келишинче объективдүү баа берүүгө аракет жасайбыз. Анан маалыматтар такталдыбы? Негизи канча жылдан бери иш алып барат, анан бүгүнкү канча адам жазылган экен? Буга чейин тергөөнүн мага берген маалыматына караганда 5 жылдан тегерегинде иштеп жаткан бул турак жай кооператив экен. Айрым учурларда адамдарга тиешелүү үйлөрдү алып берген учурлар дагы бар экен. Бирок ушурдагы финансылык кыйынчылыктарга шылтоо кылып туруп, булар азыр көпчүлүк жарандарга үй алып берүүсүн, убагында алып берүүсүн токтоткон. Бул багытта да көп аткара турган иштерибиз бар. Ош шаарында дагы ушул багытта мындай алдамчылык боюнча канчасы сотко өттү негизи? Жыл башынан бери турак жай кооперативи боюнча экинчи иш бул. Мен ойлойм мындан дагы көп болушу мүмкүн. Жабырлануучулар ал эми буга чейин болсо акча жыйнап туруп, баягы пирамида уюштуруп туруп кылмышка барган адамдардын үстүнөн бир нечесинин үстүнөн сотко ишке ашып туруп, алар бүгүнкү күндө өздөрүнүн жазасын абактарда өтөп жатышат. Бир нечеси канча? 5-6 адам кеминде ушу камалып кеткен да. Турак жай кооператив боюнча жыл башынан бери канча арыз болчу? Бул азыр өткөнкү S-Line турак жай кооперативинен 24 арыз түшкөн болчу. Булардан азыр 28, жалпылап айтканда ошондо 50ден ашып калат да ошо.
Чакырып кетпейсизби? Бул эмне себептен болот? Азыр мына кооперативдин үстүнөн дагы келип атышпайбы анан ушундай жагдайлар? Учурдан пайдаланып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жалпы жарандарга эскертет. Кандайдыр бир шектүү баягы мындай кооперативтерге жазылоордун алдын ал кооператив тууралуу маалыматтарды топтоп, тиешелүү укук коргоонуу органдарына барып, ушул кооперативдин үстүнөн кандайдыр бир арыздар же болбосо кандайдыр бир шектүү жагдайлар барбы, жокпу билип тактап туруп, анан ошол кооперативге кайрылса болот да, акча төлөөрдүн алдындачы. Демейде кооперативдер 100 адамдан арыз ала турган болсо, 100 адамдан акчасын ала турган болсо, алардан бир 10 чактысына үй берип туруп, ошол 10 чактысын кайра реклама кылып туруп, анан алардан көбүрөөк акча алууга ынтызар болуп туруп, өзүн рекламалап туруп, натыйжада көпчүлүк жарандарды алдап койгон учурлар кездешип атат да. Ошондуктан биз жарандарга ушундай учурларда өтө кылдаттык менен мамиле жасоону эскертет элек. Баягы орустар айтат го, бекерсир капканда эле бар деп. Ошондуктан аябай этият кылдаттык менен мамиле жасаш керек. Анан айтсаңыз, негизи тергөө сурак беришти да, анан алар деген кандай жүйө келтирип атышат, анан тергөө кандай тартипте жүрөт? Менин билишим боюнча 3 адамдан ашык уже арыз жазганда алардан кармап келүү деген, убактылуу кармашайга алуу деген нерселер барбы өзү? Аны тергөө кызматы чечет. Бүгүнкү күндө тиешелүү далилдер азыр топтолуп атат. Жарандардан арыздар алынып жатат. Ушул акыркы чекитти ушу тергөө органдары коюшат да. Көп иш аткарылды. Көбөлөр суралып атат. Шаардагы өкүлдүктөрдүн баары суралган. Азыр эми Бишкектеги өкүлдүктөрүн алып келип, аларды да суракка алып атабыз. Алар мындай жүйө келтирип атышпайбы? Учурдагы кризиске байланыштырып атышат бардыгынчы. Төлөп бере тургандыгын айтып атышат. Азыр тергөө жүрүп бүткөн анан сотко өткөрүлөт да? Тергөөнүн аягына чейин чыгарып сотко өткөрүлөт.